Атабыз мұны президент контролдеп тұрады. Мен қатшы қатары мен милдетім ушрекіне президентке маалыматты уағында беріп, президенттің уағында тапсырмаларын алып, біз істеп отырмыз. Бұл жағынан эми анын барын жарыялап айтты, анын барын айта албайбыз біз. Анткени айта турган нерсе бар, айтпай турган. Ана кеңеште жазып коет экен, бул баягы эмеде шайлоодо жүргөндө тигин айтып, муну айтып көп чыкчу эле. Анан бу жерге Казакстанда болгон окуя келгенде унчукпай калды. Анан жанагы чек арада болгон эмеде унчукпай калды. Бұл барбы иштеп атабы, жатып алып жүрүп атабы деген сөз болот экен. Да мен шайлоодо болгондо штабтын жетекчи катары айтышка туура келди. Публикага чыгыш керек, публично айтыш керек көп нерсени болчу. Анан Казакстанда окуяны мен күн түндө иштедим ошол көп маселелерди мен коллегалар менен Москвадагы ОДКБ менен Казакстанда коллегаларым менен документтер даярдадык. Президентке маалымат убагында берип аттык. Президент колго отурган документтер даярдап берип аттык. Күн түн мен анын кайка жарыялап чыгам. Анан Тажикстанда болуп мен координациялык иш кылып атабыз. Күч жүзүндөн барды. Күнүгө президент менен акылдашып, ошол жердин керектүү материалдар, керектүү иш-чаралардын баарын жазып аттык. Мен аны жарыялап чыккам. Көбүнесе жарыялай эмес аны. Аны билет, билчү кишилер билет, биздин мамлекет жетекчиси билет, билчү адамдар билет. Анан баары жарыялаганда бул ойчу эмес да. Мен ойноп, эми популист эмесмин. Мага кереги жок популизмден. Менин максатым астыга койгон задачаны, астыга койгон милдеттерди так убагында мамлекетке, элибизге тез таасирин бербегендей эмгек кылыш керек. Рахмат. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Биз бүгүн биринчи радионун негизги маселесинде өлкөдөгү коопсуздук маселелеринин айланасында сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Иманкулов Марат Муканович болду. Марат Муканович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Рахмат, чакырганыңыздарга рахмат. Мен с удовольствием келдим. Анткени сиздер айткандай кээ бир суроолорго элдин кызыгуусу бар, элдер билиш керек. Анан кээ бирден айтпай койдумга эмеси келгенде, учуру келгенде айтпай койсоң сөзүн ата сөйлөт дегендей кыргызча сөз бар эмес. Айтып койдук мынакей. Эми элдерде суроо деле болбой калышы мүмкүн. Болсо дагы жооп беребиз. Рахмат биздин чакыруубуз менен келгениңизге. Бизди уккан угармандар